Кыргызстанда эң мыкты шаар кайсы шаар деп ойлойсуз? Ар бир шаардын өзүнүн бир жакшы жери болот. Мыкты деп билбейм. Мен Бишкекте төрөлгөм, бирок ошол Бишкекте деп ойлойм. Кышында смог ошондой нерсе терс таасир тийгизбейби сизге? Эми ар бир нерсенин өзүнүн плюстары, минустары бар. Бишкекте, например, удобный да, торговый центр көп, удобстволор көп да иш кылса. Борбор шаар еще. Борбор шаар. Өзүм да көбүнчө Бишкекте жүргөм, ошого Бишкек деп ойлойм. Эркек киши айына канча сом табыш керек деп ойлойсуз? Азыр көпчүлүк кыздардан сурасак, минимум 500 миңди айтып аткандар бар да. Барбы ошондой тапкан Кыргызстанда? Эми канча көбүрөөк тапсаң ошончолук жакшы да негизичи. Бирок эгерде реальный караса, Кыргызстанда мындай семейный болсоң, по-любому где-то 100 миңден ашык болуш керек го деп ойлойм. Кыйын болсо деле да, бирок азыркы расходторду санаганда реальный эле ошондой цифра да негизичи. Бала бакыра. Ооба. Бирок, конечно, андай табыш деле бир бизнес болуш керек по-любому. Өзүң бизнесиң болсоң ошондо таба аласың да. А так наемный андай табыш Таба албайсың. Бирөөгө мисалы иштесең таба албайсың, антип бизнес болуш керек. Бизде зарплаталар примерно максимум 50 миңдей, может, жанагындай госслужащий, бир жанагындай военныйлер 80 миң может. А если бизнесиң болсо 100 миңден ашырса болот. Ооба, ошондо жакшы болот.